соңку Кыргыз тарыхында саясатчы, коомдук ишмер Садыр Нуркожоевич Жапаровдун орду өзгөчө. Бул адилеттиги үчүн ар дайым чыркырап бийликте болгон мезгилде да, төө минип жүргөндө да, жөө жүргөндө дагы ар дайым өзүнүн оюн айтып келген саясатчы. Мына ушул кылым аферасы аталган Кумтөр маселесин көтөрүп, аны аягына чейин изилдеп, маселени туура койгондугу мына акыркы мезгилде далилденип олтурат. Азыр керек болсо Садыр Жапаровду түрмөгө камамак турсун, ошол сот залынан чыгарып туруп, сыйлык берсе да жарашат. Ал эми Эмил Саламатович Каптагаев ошолго байланышкан маселеге апарып туруп камалбады. Ошол күндөрдө эле эч кандай догум жок деп жазуу түрүндө дагы, анан интервьюсунда да айткан. Ал эми ортодо Жумабаев жана башка мекендештерибизди атайын кысымга алып, ошого деланы кылмыш жагына атайын оңдоп түздөп туруп, анан камаганга буйрук берилгендиги, бул саясий заказ болгондугун ушу акыркы мезгилде турмуш өзү далилдеди. Демек, биздин оюбузча Садыр Жапаров бул акталыш керек. Анан калса бул адам катары да, саясатчы катары дагы, мисалы, Элдик курултай институтунун биринчилерден болушу чоң саясатта жүргөн киши адилеттиктин, элдик бийликтин кепилдиги катары мыйзамдаштырыш керек деген саясатчылардын бири. Аны өзүнүн 10 жыл саясаттагы китебиндеги пикиринде дагы айткан. Бизде азыр акыркы мезгилде ушул кыргыз коомчулугунда улуттук мекенчил багыттагы уюмдар, жеке адамдар, ушул саясий заказ менен камалган адамдар жөнүндө сөз кылып калганда, биринчилерден болуп эле ушул Садыр Жапаров просто мурдагы бузук саясаттын курмандыгы болгондугу жөнүндө бир пикирден айтып келишүүдө. Анын ден соолугуна дагы аябай эле зордук зомбулуктар болгонун коомчулук билип калды. Керек болсо кандайдыр бул мамлекеттик деңгээлде Садыр Жапаровдун тагдырына маани берилет деп ойлойбуз. Азыркы бийлик эгерде сот бийлиги ушул маселеге калыс карап, мыйзамдуу чече турган болсо, анда сот залынан бошотулуш керек.